Murdagı doğorda Ulu Kırgız kandığı uagında tarıhты Kırgız Taşka, Orhon, Yenisey, Tamga yazıları menen kaltırgan eken. Ошондо Kırgız elinin başçıları bu azaptуу iş taşka yazış oңой эмес да. Ошондо айткан экен, тарыхын билбеген эл болуп таанылбайт. Өзөктүү окуяны ташка чегип, кийинки урпактарга калтыра жүргүлө деп. Мына менин колумда Сапарбек Закиров деген изилдөөчүнүн Kırgız Sancırası деген китеп бар. Ошол жерде бизди кызыктырган бир эле сүйлөмгө көңүл бурайын. Качкын Орунтаев деген 19-жылым 20-жылымдын аягына чейин өткөн санжырачы минтип айткан экен. Качкындын санжырасында Кыргыз Мухаммед пайгамбардан 3400 жыл илгери туылган деп жазып атат. Мухаммед пайгамбар 570-жылы жарык дүйнөгө келген. Ошондо биздин доордон 2850 жыл мурда болгон деп тыянактап атат. Бул санжыра. Тоолок молдо минтип жазып атат. Мына Кыргыздар 2 том деген китепте минтип жазып атат. Кыргыз эли мындан мурун 2700 жыл чамасында дайындуу. Кыргыз эли деп салтанат салты дайым болуп келген. 2700 жыл, 2000 жыл биздин доордон алып таштасак, биздин доордон 700 жыл мурда деп атат. Могу көлөмдүү бул санжыра, Кыргыздын санжырасы. Муну Үмөт Молдо деген санжырачы аксакалыбыз жазган. Бул киши 1925-жылдарда баштап 35-жылдары аяктаган. Ошол жерде бир эле сүйлөм 422 минтип жазат. Эми биздин кыргыз уруху Мухаммед алейхиссаламдан мурун 3000 жыл калк болгон. Демек, биздин доордон 2500 жыл мурда кыргыз калк болуп калптанган дегенди туюндурат. Бул биздин санжыра. Эми бул жөн эле жазылып калган маалыматпы же мунун илимий негизи, чындыгы барбы деген суроо туулат да. Ошол суроого жооп издеп, биз 20-кылымда өткөн атактуу археолог, тарыхчы Натан Александрович Берштамдын эмгектерине кайрылсак. Бул киши 1942 жылы Ташкент шаарында докторлук наам алат. Ошол эмгеги минтип аталат. Байыркы доордон бери монголдордун дооруна чейин Кыргыздын тарыхы деген эмгек. Бул эмгек көлөмдүү 152 бет. Ошол эмгек бааланып докторлук деген даража алат. Ошондо корутундуусу Кыргыз урууларынын пайда болушунун башаты Кыргыз элинин тарыхы Афанасьев маданиятынын археологиялык эстеликтери боюнча байыркы кыргыз коомунун келип чыгышына негиз болгон дейт. Дагы бир жеринде корутундууда минтип жазып атат мына корутунду. Кыргыздардын тарыхы эң эле байыркы замандардын тереңине биздин заманга чейин 4000 жылдыкка барып такалат. Да биздин доордо 2000 жыл, 6000 жыл болуп атат жалпы.